Бирок урматтуу мусулман бир тууган айтайын деген маселе, мен 16 жыл болду Бишкекке келгениме. Менин көптөгөн христиан динин кармаган мекендештерим бар. Бирок 16 жылда алардын бирөөсүн да ороза айтта же курман айтта тайраңдап майрамдаган көргөн жокмун. Курмандык чалганын да көргөн жокмун. Бирок тилекке каршы менин диндештерим Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам деген мусулмандардын көбүн Иса пайгамбардын туулган күндө тайраңдаганын көрдүм. Өзүңө суроо бер. Сен кимдин үммөтүсүң? Курмандыкта курмандык чалсаң, орозодо озачар кылсаң, жаңы жылда жанаңдай тайраңдап, атың өчкөр арак тийсең, дегеле сен кайсы тараптасың? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Иса пайгамбар улуу пайгамбар. Иса пайгамбарга иман келтирбеген мусулман имандуу боло албайт. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, Иса пайгамбар азыр мен Куранда окуган аятка көңүл бурсаң, төрөлгөн кезде хурма дарагын силсе, хурманын жаңы пышкан мөмөлөрү түштү. 31 декабрда хурма пышабы? Христиандар өздөрү айтышат. 7 январ төрөлүптүр. 30-да төрөлүптүр. Өздөрү бир эмеде жок. Бирок урматтуу мусулман, бул жыл жаңырды. Андан башка нерсе эмес. Эми урматтуу мусулман бир нерсени салыштырып көрөлү. Ак болбосо караны билбейсиң. Биздин улуу эки Курман айт, ороза айт майрамыбызда 100 000 деген жигиттер, аксакалдар аянтка чыгып намаз окуйбуз. Муфти баш болуп, имамдар элге ваз кылышат. 1 сааттын ичинде намаз бүткөндөн кийин өткөндөргө дуа кылып, эли жерге, мекенге дуа кылып, 1 саатта аянттагы 150 000 адам таркап кетет, бирок аянтта бир да бутылка калбайт. Бир да кыйшайып жыгылып калган масты да таппайсың. Бирок эртең 31 декабрь келген кезде МВД тик турат. Ким кимди зордуктап кетет, ким кимди пычактап кетет, ким отравление болот деп саламаттык сактоо министри, скорийлар буту менен тик турат. СМБнын адамдары тик турат. Эң көп кылмыштуулук кече болот. Кайттан өрт чыгат экен, кайттан эмне болот экен деген ар ким тынчы кетип турат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер, кимде ким мана кече радиодон башкалардан айтып атат. Канчалаган каарлар үйү 10 сомдук, 15 сомдук лампочкага жетпей жатат. Канчалаган жетим жесирлер үйү көмүргө жетпей жатат. Канчалаган ооруканалар арзубаган бир нерсеге жетпей жатат. Өзүңөр намаз окуган мечиттер светин төлөй албай жатат. А сен болсо жарым сааттык эмеге элестеткин, Кыргызстандагы атуулдарыбыз 6 миллион калктын 3 миллиону жасабасын, бирок 3 миллиону жок дегенде 500 сомдон, 300 сомдон жанагындай ар түрдүү нерсени алсак канча миллион акча кетет. Бардыгын абага жок кылып атабыз. Ошону бир керектүү, бир пайдалуу, сооп жерге иштетсек болбойбу? Аллах берген акылыбызды жоготуп, эртең бир күн эле майрам болуп калбайт. Эртең санан Кудайга шүгүр бул нерселер атын билбей экенмин, не дейт да бул? Ол кече ичкенле бирдеме болуп калды дейт. Не дейт? Пахмел дейт, сушняк дейт. Иманга сушняк бололу. Урматтуу мусулман бир тууган, күлкүлүү эмес. Чындыгында терең ойлонсоң, ой жүгүртсөң, ыйлай турган маселе. Раббың ким? Раббым Аллах. Пайгамбарың ким? 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 Динибиз?